Адам баласы күнөөнү жасаганын бирден бир себеби ушул капилетте калат экенбиз. Капилетте калуу менен адам баласы күнөө жасайт экен. Эмне нерседен капилетте калабыз? Адам баласы эң биринчи капилетте кала турган нерсе бул өлүм экен. Адам баласы өлүмдү унутуп койгондон кийин, өлүмдөн капилетте болуп жашай турган болсок, анда биз күнөө жасайт экенбиз. Экинчи капилетте кала турган нерсе шайтан азгырып, ошол нерсени унуттура турган нерсе бул адамдын кыска өмүрү экен. Ушундай кыска өмүрүбүздү шайтан ушунчалык бизге жүрөгүбүзгө васваса кылат экенден кудум эле бир 100 жыл, 200 жыл, 500 жыл жашай тургандай бизге үмүт берип койт экен. Ушул кыска өмүрүбүздү унуттуруп капилетте калып калган учурда адам баласы күнөө жасайт экен. Дагы эмне үчүн күнөө жасайбыз? Кайсы нерседен капилетте калабыз? Түбөлүк бир алыскы сапарга аттанып бара жаткан сапарыбызды унутуп койгон себептен адам баласы күнөө жасайт дейт. Biz kağlayızbı, kağlabayızbı sapardabız barыбыз. Barыбыз bir ulonu minip alıp saparga atlanıp ketip жатабыз. Бул сиз менен биздин колуңузда эмес. Ысыкөлгө барасың десе мүмкүн барбайм деп коюшуңуз мүмкүн. Дубайга барасың десе жок баргым келбей атат деп отказ беришиңиз мүмкүн. А бирок акыретке сапарга чыгасың десе жок деп отказ бере албайт экенбиз. Кааласак, каалабасак алыскы бир түбөлүктүү сапарга бара жатабыз оғандар. Ушуну дагы шайтан унуттуруп, капилетте калтырып, ал сапарды унуттуруп, бул дүйнөдөгү кыска сапарларга адам баласыны башын айландырып байлап коет экен. Бул дүйнөдөгү сапарларга ушунчалык даярданабыз. Бул дүйнөдөгү сапарыбыз эгерде кыска боло турган болсо ошого жарашыктуу даярданабыз. Эгерде алыс болуп, мөөнөтү көбүрөөк боло турган болсо, ошого жарашыктуу азык алып, кийим алып, улооду даярдап, жакшыраак улоону кармап сапарга аттанат экенбиз. Кээде ушундай болот. Адам баласы бир жерге сапар кылган учурда бир күн же 2 күндө кайра кайтып келем деп, аз гана азыкты алып, аз бир кийим кечесин алып жолго чыгат. Бирок жанагы жерге жеткенде, жумушу бүтпөй, сапар узарып кеткенде, алып алган азыгы жетпей, кийим кечеси жетпей, ошол жерде канча азапты көрөт, канча кыйналат. Эми бул дүйнөдөн бир түбөлүктүү сапарга бара жатабыз, кааласак, каалабасак. Бирок ал сапарга азыктанбастан, ал сапарга бир жакшыраак бир азык-түлүк менен бара албасак туугандар, бул дүйнөдөгү бир айлык, бир жумалык сапарда кандай кыйналабыз, азыгыбыз аз болуп калса. Эми түбөлүктүү бир сапарда кандай болот? Ошону ойлонушубуз керек. Шайтан ошол нерсени да унуттуруп, адам баласыны күнөөгө түртөт экен. Экинчи азгырып унуттура турган нерсе бул ушул дүйнөнүн убактылуу экендигин унуттуруп койт экен шайтан. Ушул дүйнө убактылуу дүйнөнү кудум эле ушул дүйнөдө түбөлүктүү жашай тургандай кылып көрсөтүп, жүрөгүбүзгө сиңдирип койгондон кийин ушундай жашайт экенбиз, кудум эле ушул дүйнөдө өтпөчүдөй, түбөлүктүү жашагандай азык жыйнайт экенбиз. Ошондой бир тамдары салат экенбиз. Ошондой бир бизнесте ачат экенбиз. Ошондой бир балдарыбызга кам көрөт экенбиз. Шайтан ушул убактылуу дүйнөнүн убактылуу экендигин унуттуруп, түбөлүктүү дүйнөнүн түбөлүктүү экендигин унуттуруп, адамды капилетте калтырып, ушинтип азгырат экен.